Урматтуу өлкө президенти Садыр Жапаров жана урматтуу ГКМБ башчысы Капчыбек Ташиев. Мен силерге кайрылуумдун себеби мына 3-4 күндөн бери эле Бишкек шаарынын Свердлов РОВДсынын капитаны Тилек Илебаев деген аркама түшүп алды. Анткени тиги соттон 100 000 сом штраф менен кутулуп чыгып баягы жалган жала менен айтып албочу жана Мешнас деген. Ошо боюнча видео чыгаргам, анан болгон жагдайды айткам, эл менен учурашкам, эл жылуу кабыл алган, эл сагынып калыптыр мени. Просмотр аябай көп болгон. Анан баягы аферист алдамчы эмелерди, кидайшиктердин баарын чыгара баштагам. Анан эле ошол жанагы Тилек Илебаев деген капитан аркама түштү. А дегенде чакырды РОВДга, бардым. Барсам эмеге алып кирди. РОВДнун замначальниги бир киши замначальник алып кирди. Алып киргенде мен айттым. Ошол жерден айттым. Эсиңердеби, жаңы жылдын астында тиги өкмөттүн биринчи орун басары Капчыбек Ташиев бир преречен преступленияларды айткан. Ушул боюнча эми түшчү болсоңор, баягы Райым Матраимовдой болуп, же ошо башкалардай болуп, коррупционерлердей болуп кутулуп кетпейсиңер. Больницага жата калып же там штраф төлөп кутулбайсыңар. Строго түрмө аласыңар деп айткан. Эсиңердеби десем, о эсимде деди замначальник. Ошонун ичинде бир статья бар. 338 статья. Воспрепятствование предпринимательской деятельности, законной предпринимательской деятельности деген. То есть тоскоол болсоңор ошол статьядагы түрмө менен бүтөт экен. Уже штраф менен эмес. А силер деген мага дедим, мен замначальник РОВДга айттым. Менин законный предпринимательский деятельностьма воспрепятствие кылып атасыңар, преступление кылып атасыңар. Анткени менин Минюсттан печатым бар, разрешением бар, уставым бар. Өзүңөр эле 5 ай бою кышы бою текшерип чыктыңар, кышы бою. Эмне кайра башынан түшүп атасыңар? Десем, ал делдейип туруп калды замначальник РОВД. Анан жанындагы ошолорго айтты. Адилет деп мен коштоп жүрөм милиционерге. Буга эмне жаман көрүнөбүз, биз да жаман көрөбүз, муну да жаман көрөбүз. Улусче Минюска запрос кылбайсыңар. Минюска кылсын запрос, кылганда эмне? Минюску тыйып койго булар. Минюста мен уруксатым бар. Деп анан кутулду айтады. Анан кайра келсем тиги түшүнүк кат алды, анан Тилек Илебаев деген. Эми бул иш ошо менен бүттү го деп турсам, кайра кече таң атпай пайда болуп калыптыр. Кабылганын астында. Уктуп аткан тарсалат, бирөө эшик тепкилеп тарсалап аткандан барып глазокто карасам, 2 милиционер турган экен, формачан. Эмне болду десем, бол ача кал, эмне часа албайсың? Мен уктуп аткам без звука, каяктан? Десем анан чыга кал тез. Эшик ачып туруп, эмне болду десем, поручениесин көрсөтөт, мына следственное поручение. Кийинен отур эми деп туруп бир жууруп тазалап 10 мүнөт кийингенче тимеле эшикти сындырып саласыз. Анан бирок ачып айтып, эмне мынчалык сындырып сөйлөп атасыңар? Сен воспрепятствование кылып атасың, мен предприниматель деятельностьма. Десем, жүрүңүз. Сен эмне бизди сөгүп атасың деп ошол жерден жалган жала жабып эле, бирине бири. Сөккөн эле эмесмин. Ошо кат сүйлөп койгом, сен мени ушинтип атасыңар деп. Рапорт жаз деп эле бирине ошо атайын даярданып кетиптир. Мага постанова кылыш үчүн. РОВДга алып барышты. Айдан мен адвокатым келди, үй бүлөм келди. Анан ошолордун көзүнчө ар сүйлөшүп отуруп, бери сүйлөшүп отуруп, мен аларга түшүндүрүп атсам эле болбой эле рапорт жаз деп бирине бири рапорт жазып анан бир видеону мынтип эме сүйлөп коюпсуң. Туура эмес. Кайсы видео? Десем, бирине бир шылтайт да, билбейт кайсы видео экенин, өзү да билбейт. Анан ошол жерден келип туруп эле сен неадекватныйсың, эмне эле жулунуп атасың деп туруп 2 жол муштап жиберди ичке Тилек Илебаев. Ама болбойт, мен де соолумдун кандай экенин Садыр Жапаров өзү билет. Мен илгери тиги эме боюнча мен амнистия бергенде жазган каттарыман билет, документтеримен. Анан ошол тиги ичке муштап жиберип, аерден ошол боорго муштап жиберип, ошол мен сени освидетельствовать кылып наркология. Сен деген неадекватный болуп атасың. Мен айттым, сен өзүң неадекватныйсың. Кайсы видеодо криминал таап алдым десем, мен акыркы 4-5 чыккан видеомун. Өзү айта албайт. Көргөн видеонун башында айтат. Тиги видеонан бул видео деп айта албайт. Сен өзүң неадекватныйсың дедим.
Анан бардык, наркологко бардык. Наркологдон таптаза чыктым. Сен чегип аласың, ичип аласың дейт. Анан мунусу менен булар же ошол мага эчтеке ыйлашпайт. Мен деле келесиз эмесмин да. Тиги жаңы эле соттон кутулуп чыггандан да криминал сүрөт салган видео. Эч кандай криминал жок. Мына көрүп турган эл журт деле күбө. Андан бери 5-6 видеом чыкты. Бирөөсүндө да криминал эме жок. Таба албай, келе сол жинди болушу анан аяк жагында. Эмне аларын билишпей, кайра мага жалдырашып. Анан ито ошондо деле Чес Мунира мынтайт да, биз 8.000 анан аяк жагында көйгөйлөрүн айтып алды. Сен жеңил кутулуп кеттиң дейт соттон 100.000 сом штраф менен. Анан бизди МВД уят кылып, МВД элдин баары айтып атат, элдин баары сени колдоп атат. Биз как будто бездельник болуп жүрөбүз, 8.000 сотрудник дейт. Та бездельник болуп жүрсөң жүргөн экенсиң да. Взяткамен түшкөн силер постоянно күнөө видео чыгасыздар интернеттен. Милиция сотрудниктери. Закондор ошондой экен. Депутаттарга наразылыгыңарды билгиле. Эмнеге закондор башкектерге мынчалык жумшак деп. Сен эффект кылып атасың, иштебей атабыз дейт. А меники законный предприниматель дейт элес. Менде печать бар, устав бар, уруксат бар, налог төгүп атам. Меники законный предприниматель дейт элес. Анан булар аяк жагында эми Чес Мунира эми жок дегенде деп анан тиги мен сөктү деп ашата сөктү деп мен. Якобы мен буларды ашата сөгүп турдум да. Ашата сөктү деп ошо сотко алып барып 5.500 сом штраф төлөттүрүп, милицияны ашата сөктү деп. Жалгандан жала токуп. Жага далилдер жок. Анткени көбөсүлөр 2 милиционер турган. Мындай со стороны понятиялар алып келген эмес. Ала болсо заинтересованный лица бирин-бири колдойт. Анан ушуларга чара көрүп бериңиздер өтүнөм. Өзгөчө сиз урматтуу Камчыбек Кыдыршаев, сиз сөзүңүзгө туруңуз. Ошол преступление, ошол преступление 10-15 айтыпсыз. Ушул боюнча түрмөгө турасыңар, кутулуп кетпейсиңер деңиз. Ошонун бирөөсү ошо экен тиги. Менин эмемде ситуациям. Бул Свердлов-Роудун ошоусу жана Тилей Элибаев деген воспрепятствование болуп атат мага. Чара көрүңүздөрдү өтүнөм. Анан тиги булардын урган соккулу боюнча мен бүгүн же эртең больницада жатам. Буларга мен өзүм чара колдоном. Асында меники еще булар 338 жазылады воспрепятствование уголовный статьяны бузду. Еще 202 статьяны да бузду. Воспрепятствование журналистке дейт. Мен 2 журналист катарда чыгарып атам бул видеолорду. Ошол мыйзам бар экенин ишенем. Силерден оң жооп күтөм.